Кыргызстан жол кырсыктарынан дүйнөлүк изилдөө боюнча алдыңкы орунда турат. Анткени менен өлкөдөгү май кызматы жыл сайын андай кырсыктар азайып жатканын билдирет. Буга жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар жана көзөмөлдүн күчөшү айтылууда, бирок эксперттер жол тоскон кызматкерди көргөн айдоочу ылдамдыгын азайтмыш болуп өтө эле кайра эле көнгөн адатка салып, адам каны төгүлгөн окуялар күнү алыс катталып жатканы өкүнүчтүү дейт. Тынчтыкбек Акишев акыркы статистика тууралуу кененирээк. Кандуу жолдо катталган жүздөгөн кырсыктарда ондогон адамдын өмүрү кыйылат. Жакында эле жайдын орто чендеринде Ош-Бишкек трассасында карама каршы келе жаткан автоунаалар сүзүшүп, 8 адамдын өмүрүн алды. Буга окшогон дагы бир каргашалуу окуя ушул эле каттамдагы жолдо 13 сентябрда катталды. Анда жеңил унаа менен жүк ташуучу унаа сүзүшүп 5 адам каза болгон. Каза болгондордун арасында 2 жаш бала бар болгон. 8 ай аралыгында республика ичинде 3,5 миңге чукул жол кырсыктары катталды. Мунун ичиндеги 500 адам кырсыктан мерт кеткендер. Анткени менен жол кайгылуу кызматы башка жылдарга салыштырмалуу улам барган сайын кырсыктар аз катталып жатканын билдирет. Тактап айтканда өткөн жылга караганда 16%га кыскарыптыр. Бирок дүйнө жүзүндөгү жол кырсыктарынын иликтөөгө алган саламаттыкты сактоо уюмунун изилдөөсү башка көрсөткүчтөрдү көрсөтөт. Ага ылайык Кыргызстан Союздун курамына кирген мамлекеттердин арасында 2-нчи орунда турат. Бул негизинен жол кырсыгынын себеби бул деген жөндөн жөн эле жерден келип чыкпайт. Бул жол эрежесин бузуудан келип чыгат да. Жол эрежеси бузулбаса жол кырсыгы болбойт. Өлкө ичинде катталган жол кырсыктарынын бирден бир себептери айдоочулардын жол эрежесине кайдыгер мамиле кылганына байланыштуу. Мындай пикирди карманган адистер айдоочулардын тажрыйбасы жоктугунун айынан дешет. Патрульдук милиция предупреждает деп жазып атат. Айдоочулар ошо көпчүлүгү ошо көңүл бурбай жолдо жүрүүнүн эрежесин эме кылбай атышат да. Тагат карбай атышат. Майчилер эреже бузгандарды ооздуктоо үчүн ар кандай чара көрүшкөнүнө карабай жол кырсыктары кайталанып келет. Маселен, майыны көргөн айдоочу анын жанына жеткенде ылдамдыкты азайтып, алардан өткөндөн кийин адатына түшөт. Ошондуктан ар бир айдоочуну көзөмөлгө алууга майы кызматкерлеринин күчү жетпейт.